окуучулар, силер кызыл жангында өтпөшүңөр керек. Мынтеп тартип сакчысынын формасын өзүнө ылайыктап кийип, жол тескөчү болууну самап келген Бейшенбек Эсеев болгону 11 жашта. Ал өзү менен жашташ окуучуларга жолдон өтүү жол жоболорун үйрөтүүдө. Бейшенбек ар бир окуучу жол эрежесин билиши маанилүү деп эсептейт. Мындан сырткары өзү да ар дайым жолдо жүргөндө эрежелерди так сактайт. Канча жашта болбосун, ар бир эр азамат ата мекенди коргошу керек деген оюн билдирет. Келечекте ал патриот, мыкты милиция кызматкери болууну саамайт. Форманы кийгенде ата мекенге кызмат кылышым керек дейм. Мекенimi коргошум керек дейм. Бейшенбек шаарда милиция кызматкерлерине байланышкан иш-чарага калбай катышып турат. Ал ошол иш-чаралар аркылуу милиция кандай болушу керектигин үйрөнөт. Бул кесипти аябай жакшы көргөндүктөн формасын да өзүнө ылайыктап тиктирип кийип жүрөт. Мен милиция болгонду каалап атам. Формаларым өзү даяр турат, апам тиктеп коет. Мен милиция досторума окшоп, духи sevinem, сенген жакшы көрөм. Милициянын жаш досуна айланган Бейшенбек үй бүлөнүн жалгыз баласы. Апасы аны кызыгуусуна карап, милиция формасын 4 мезгилге ылайыктап тиктирип берген. Мен балам ошо 3 жаштан кызгат, ошо акелердин окшоп, келечекте ошо кыргыз элине, ата мекенине кызмат кылсам деп ниет кылып, тилек кылып ошо жүрөт. Кудай буйруса ошо келечекте ата мекенге кызмат кылган, элибизге кызмат кылган балдардан болсун деп мен дайыма ошо өзү кызыккан эмелерди колдойбуз. Ошо тиктирип беребиз, формаларын 3 жаштан бери кийет. Кайгыл милициясынын кызматкерлери да Бейшенбекке жардам көрсөтүп турушат. Класс начальник классынан баштап уже юный инспектор друг милицияны даярдап, уголок ПДДларды сөзсүз школдордо, класстарда окуш керек. Ошону 1-класстан баштап уже башташ керек да. Даярдап, мындай пешходтон өтүш керек деп, мындай аң сезимге түшүндүрүп, ошол кичине кезинен балдар уже тарбия көрүш керек да. Бейшенбек Эсеев учурда шаардагы Юрий Гагарин атындагы мектебинин 4-классында билим алып келет. Ал мындан арыда ушундай эле иш-чараларга активдүү катышууну токтотпостугун айтат. Асылбек Тагайбек уулу, Хилола Ашурова, Айбек Үсөн уулу, Ынтымак Ош шаары.